Өлкөдө жаңы төрөлгөн балдардын арасында өлүмгө учураган көрсөткүч төмөндөп баштады. Улуттук статистика комитети бир топ көрсөткүчтөр боюнча жаңы кластердик изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Анда 7000ден ашуун үй бүлө арасында 185 көрсөткүч боюнча сурамжылоо жүргүзүлгөн. Алар саламаттык сактоо, билим берүү жана аялдар менен балдарды социалдык жактан коргоо тармактарына тиешелүү. Мисалы кош бойлуу жана андан кийинки мезгилде аялдарга медициналык мекемелерге жеткиликтүү шарттар бар экени белгиленген. Бирок балдар арасында эмдөөнүн деңгээли салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. 2-3 жаш аралыгындагы 5 баланын 4-өө гана вакцинанын жардамы менен алдын алса боло турган ооруларга каршы эмделүүдө. Мындай социалдык колдоолор, ошол эле пенсиялар, ошол эле айлык акылары, калган показательдер бардыгы жакшырылып атат деп, бул ошол өздөрү эл аралык уюмдар барып атайын статистикалык выборка жасап, жерлерде сурамжылоонун да жыйынтыгы, элибиздин жашоо турмушу шарттары бардыгы өзгөчө балдардын маселелери боюнча бардыгы жакшырылып келатат дегени ошол албетте бизди кубандыртат. Бирок албетте бул биринчи эле жыйынтыгы, бул биринчи ушул жалпы элибиздин жана турмушу оңолуп бараткандыгы